Так, ассалам алейкум. Жалпы программисттер, эми программисттерди эле атайлы, анткени уже мындай расмий эле түрдө башталып калды. Э, 2 жумадай убакыт өтүп кетти. Бирок биз мындай кээ бир нерселерди дагы деле официалдаштыра элекпиз, дагы деле кошулуп бүтө электер бар. Э, Могул ушул жолугушууну атайын запись кылып сактап коеюн деп атам. Бизде негизинен 4 тилде стажировка башталды. Бул бэкэндтен 2 тил, Java, Python. Pythonга суранган адамдар аябай көп болду эле, бирок кайра баягы белди бекем бууп, өзүнө ишенип, стажировкага катышкан адам өтө аз болуп калды. Биз күткөндөй эмес. Дагы деле каалоочулар катышса болот. Ишик жапкычы. Flutter бар. Flutterге жакшы эле, Кудайга шүгүр, чогулушту. Фронтенд бар, фронтендке Кудайга шүгүр жакшы эле чогулушту. Бирок биз биринчи оффлайн стажировканы ачканда мындай жакшы бир неме жок. Проект менеджер жок, мындай башкарган бир менеджер жок. Кичине кыйынчылыктарыбыз болгон. Эми азыр ошол онлайнга өткөндө максималдуу түрдө даже атайын ошол стажировка үчүн дизайнер дагы алдык да. Себеби эми баары бир биздеги мындай заказдарда сөзсүз мындай бир кемчиликтер болот экен да, жетишпестиктер болот экен. Ошолорду толуктатып турганга атайын дизайнер дагы алдык да. Анан м, жалпы бул жердеги стажерлорду мен мындай карагыла дейт элем да. Биз уже бир жумушка кирдик депчи. Анан 6 ай ушул жерде чыдап мындай стажировка кыла алсаңар, анда 6 айдан кийин жумушка жөн эле кирип кете аласыңар. Ошон үчүн муну мындай серьезный карап, анан бул жерде жалпы ошол командаларды башкарып турган, негизи ар бир командада өздөрүнүн тим лиддери бар. Java'ныкы өзүнүкү бар, Flutter'дыкы өзүнүкү бар, фронтенддики өзүнүкү бар. Ошолор менен биргеликте код жазганды жакшыртасыңар. Бул мындай код жазуу негизи баягы айтинин негизги скиллы, негизги хард скилл ошол. Бирок урматтуу кесиптештер, жумуш табуу үчүн эң керек болгон нерселердин бири бул soft skill. Ошол soft skillды деген сиз ушундай командада иштеп үйрөнмөйүн аны эч жактан үйрөнө албайсыз да. Муну мындай жашоодон башыңыздан өткөрмөйүн аны көрө албайсыз. Мына кечэтен бүгүнтөн баштап эгер жаңылбаган болсом уже сиздерге мындай код жазуудан тышкары дагы тапшырмалар берилип баштады. Кандай тапшырмалар берилет? Ошол OOP-ны үйрөнүш керек, резюмени жазганды үйрөнүш керек, LinkedIn аккаунтту тууралаганды үйрөнүш керек. Сиздер уже биздин App IT компаниянын LinkedIn аккаунту бар. Ошол App IT компанияны белгилеп, ушул компанияда мен стажировка баштадым деп, ошо стажировка башталган күндөн уже LinkedIn аккаунтту жасап башташ керек эле да. Мына азыр деле бүгүн кеч эмес. 6 айды күтүп стажировка бүтсүн, анан жасайм деп отурганыңыз, сиз 6 айдан кийин анда жумушка кире албайсыз дегенди билдирет да. Ошон үчүн мындай коркууну жеңип, бул дагы бир өзүнчө скилл, мисалы коркууну жеңүү дагы, бул дагы бир жөндөм, бул дагы өтө зарыл болгон, керек болгон нерсе. Эгер мындай коркууңузду жеңе албасаңыз, эртең кайра эле мындай стажировка сиздер үчүн окуу сыяктуу эле сезилип, бул жакта жыргап жүрүп эле кайра жумушка тапшыра албай, дагы эле ошол кыйынчылыкка түшүп калбашыңыздар керек да. Анан азыр баштайлы, ошол резюме даярдаңыздар, LinkedIn'ди даярдаңыздар. Биз Аруке менен биргеликте жумасына бир жолу сөзсүз өткөрөлү деп аракет кылып атабыз, бирок эгерде ортодо болбой калса, бирок 2 жумада бир жолу сөзсүз ушундай жолугушууларды өткөрүп, сиздердин мындай жумушка болгон шыктанууңуздарды дагы ойготуп, ошону күчтөндүрүшүбүз керек. Уже 2 ай, 3 айдан тартып сиздерди
жумушка резюме тапшырууга кыйнап башташыбыз керек. Код жазганыңыздар ал сама собой, ал сөзсүз боло турган нерсе ансыз деле. Бирок резюмеңизди бир компанияга жөнөтүп, ал жактан фидбек ала албасаңыз, анда эртең кантип 6 айдан кийин жумушка тапшырасыз. Ошон үчүн урматтуу кесиптештер, программисттер, девелоперлер, кыйындар, пожалуйста, келиңиздер ошол нерсеге басым жасап баштайлы. Менин айткым келген нерселер көп деле эмес, ошол LinkedIn аккаунтуңуздарды мен азыр моуну ачып даярдап алайынчы, көрсөтүп коеюн. Компаниябыздын аккаунту бар мына App IT Company деген. М, Ушуну белгилеп, мындай жазылат. App IT Company деп могул логотип менен 81 фолловер бар экен азыр элечи уже. Бирок сиздер жөн эле фолловер болуп койбой, неме кылышыңыздар керек. М, Могул жерде кээ бир немелер Бекболот Камалдин уулу дейт, визитор деп эле атат. Уже биякта иштеп баштадым деп дагы неме кылышат. Иштеп баштагандар иштеп баштадым деп белгилегиле. Стажировка баштадым дегендер ошол стажировка баштадым деп сөзсүз белгилеңиздер ошол Эпайт компанияны. Анткени сиздер эртең жумушка тапшырганда эмне кылат, ошону карайт. Ошону карайт да. Ушунча убакыттан бери иштеп атыптыр деп. Анан ушул эки нерсени бүгүн айткым келип атат. Анан сөзсүз ушул ар ишемби күнү ушул жолу ушуларга катышып турганга аракет кылыңыздар. Негизи Арука экөөбүз эле өткөрөбүз, бирок андан тышкары неме кылабыз. Мүмкүн болушунча башка IT компанияларда иштеп аткан программист байкелерди, эжелерди, балдарды чакырып, ошолордон мындай профессионалдык бир сүйлөшүүлөрдү да кылып турабыз. Аларга мындай суроолорду берип, мындай жөн эле бир баягы э, мындай неме суроолор бар. Айлыгыңыз канча, анан кантип жумушка кирип калдыңыз эле эмес. Чисто мисалы бир Javist келсе, ошол Java'га тиешелүү суроолорду берип, башкаларыбыз Flutter'лер, фронтендтер ошондон угуп, мындай кругозорубузду кеңейтип, тыңшап отурабыз да. Биз деле суроолорго аралашабыз, биз деле кызыгабыз бир нерселерди үйрөнүп, кругозор өстүрүү, ошондой иш-чараларга катышуу, ошонун баары эле даже билесиңер, эми көпчүлүк эле IT компаниялар өздөрүнүн программисттерин өстүрүү үчүн компаниянын ичинде ушундай нерселерди көп көп өткөрүп турушат. Ар түрдүү презентацияларды кээде сиздерге тапшырма беребиз, мисалы Javist'терге бир темада мындай презентация кылып, мындай кыска коддордон мисалдардан бери жазып келип ошол жерде презентация кылып көрсөтүп берип түшүндүрүп бергиле депчи. Бир күнү фронтендке, бир күнү флаттерге ушундай кылып дагы уюштуруп туралы. Арука, ошону да эске алып койсоңуз сонун болот, э. Мгм. Жөн эле мындай келип эле сүйлөп сүйлөп кетип кала турган эмес. Мындай биздин жалпы ошол айтидеги мындай жөн эле мындай Java'да код жазам болду, все эмес. Бир программист, инженер сыяктуу болуп, ошого жакындап чыкканга аракет кылалы. Хотя бы кээ бир нерселерден түшүнүгүбүз болсун. Flutter деле билиш керек деген нерсе жок да. Flutter да Java'дан кээ бир нерселерди билсе, түшүнсө эчтеке болбойт, жакшы болот. Ошондой. Менде мындай көп деле узун сөз жок. Айткым келгени ошол. Атайын записта кылып койдум эми, себеби толук кирбей калды. Анан да бир нерсени эми ачык эле айтып коеюн. Муну буга чейин деле сүйлөшкөнбүз, ачык эле айтылган, кээ бирөө билбейт экен. Бул стажировканы биз платный кылып атабыз. Платный болчу, бул платный. Себеби эми платный дегенде мондай карабаңыздар, бул аябай чоң акча эмес, курс сыяктуу эмес да. Болгону могул жерде ошол силерди карап аткан тимлит программисттер бар, ошолордун айлыгына жеткидей акча чыгарып берип туруңуздар деп ошону сүйлөшкөнбүз. Ошол эле. А так анан бул неменин дагы өзүнүн ошол чыгашасы болуп атат да.
стажировканыңчы баягы сервери мервери анысы мунусу дегендей чыгашалар болот экен сөзсүз. Мына ошол нерселерге ошол мындай айтканда өзүңөрдү өзүңөр каржылагыла, просто биз мына шартты түзүп бердик, ушуну кылалы деп атабыз да. Биякта мындай биздин пайда табалы деген деле башка деле нерсебиз жок. Мисалы, так, айына 3 000 сом, мен 30 000 деп окуп кеттим, ооба. Бирок ошол мындай 2 айдан кылып этап кылып бөлүп берсеңиздер жакшы болот. Ошондой болду, мен мындай көп узун сүйлөбөй эле коеюн, ансы деле программисттер уже көп сүйлөбөйт экен. Мен да ошого көнүп баратам. Аруке, сизге кезек берейин. А, Мен видеомду күйзүп эле коеюн. Өткөндө кечегиде Flutter разработчиктеринин группасына кирип калып, ошол жактан көп эле нерсени айтып бердим. Анан бул жерде деген буюрса 15-инен кийин бизге сайкалды дилем урат келет. Тааныгандар бар болуш керек көпчүлүгү. Сөзсүз түрдө келгенде резюме анан LinkedIn боюнча айтып берүүсүн суранабыз. Анан ошого чейин силер өзүңүздөр LinkedIniңерди ачып, ар жак бер жагын карап, резюмеңерди даярдап турсаңар жакшы болмок. Себеби суроо бергенде дагы мындай иш жүзүндө ошол өзүңөрдүн баягы түшүнбөй калган жерлериңерди балким силерде пайда болгон суроолор боюнча сурамаксыңар. Ошого мен буюрса өзүмдүн резюмемди кандай десем, үлгү катары бөлүшүп койгом. Ошол жактан карап, ошол сыяктуу кылып даярдап келсеңер, анан балким а, сайкалы же оңдой турган жерлерин айтса оңдойсуңар, болбосо жакшы десе ошондой сонунда дальше уже дагы подаваться ете бересиңер башка стажировкаларга. Ошол анан Турат агайдын сөзүнө кошулам. Сөзсүз түрдө бул стажировканы силер жумушка таркалап алгыла. Сөзсүз түрдө бул биринчи мага керек деген нерсе менен кабыл алгыла. Себеби эч ким эч кимге одолжение кылбай эле да. А, Үйрөнгөнү келдик баарыбыз тең бири бирибизден. Ошого ушундай настрой менен болсок, анда жакшы ийгиликтерге жетебиз деп ойлойм. Ошол. Ооба, аябай туура нерсени айттың. Аруке өзү Италиядан. Сиздер үчүн атайын Италиядан эки кыз таап келдик. Сайкал тоже Python'дын тим лиди Италиядан. Дагы бир эки италиялыкка көзүбүз түшүп атат, Кудай буюрса. Ишибиз оңунан чыгышып кетсе аларды да алабыз. Пока м, бирок азыр анан булардын да тажрыйбасынан жакшы пайдаланып, англисчеси жакшы болгондор ошол Европа жактардан жумуштарды караш керек экен. Мисалы Германияга 3 жылдык тажрыйба деп атат, бирок Европада бир эле Германия эмес да. Башка жактарды да карап көрөлү. Айрыкча мисалы кичирээк Европа өлкөлөрү, Латвия, Литва, Польша, Венгрия деген сыяктууларга аябай эле жакшы мүмкүнчүлүктөр болот. Ошого аракет кылсак болот. Анан дароо эле 6 айлык стажировканы бүтүп кирип кетүү эмес, бир 2-3 жыл иштеп чыдап туруп анан кирүү деле бар да. Эми ал жактарда мындай салыштырмалуу, айрыкча мисалы Швейцариядан аябай жакшы мүмкүнчүлүктөр болот. Швейцария мындай аябай жакшы өнүккөн өлкө болгону менен кызык жери, Швеция менен Швейцария мен билгенден чоң талаптарды койбойт да. Ошо мындай Германиядагыдай аябай мындай консервативдик бир талаптары жок. Эркин эле да, Кыргызстандагыдай эле болду мындай мындай резюмеңди көрүп, э, интервьюдан өткөрүп туруп эле, нормально, давай кел кире бер ишке деп кыргыздарга окшоп ала берет экен да. Ошол жактары бар. Ошого аракет кылгыла. Баарыбыз бирге аракет кылалы. Бул жердеги баарыбызга тиешелүү да ошол нерсе. Ошол мен болду. Эгер сиздерде суроо болбогон болсо же башка да айта турган нерсеңиздер жок болсо көп узун кылбайбыз. Барбы суроолор?